Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз 3-сабагыбыз. Өткөнгү сабакта биз ошо ла иляха иллаллах келимесинин маанисин айтканбыз. Туура мааниси кандай болот? Анан ошол маселеде биз кээ бир маселелерди карап өткөнбүз. Туура мааниси ла иляха иллаллах мааниси бул Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татуу зат жок. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул келимени алып келген кезде ошо мушриктерге, ошол кезде кафырларга Аллах субхана тааладан таанытайын деген максатта алып келген эмес. Анткени алар Аллах субхана тааладан таанышкан, билишкен. Бул ла иляха иллаллах мааниси бул Аллах субхана таала ошо мушриктерге Аллах субхана таалага туура сыйынууну үйрөтүү максатында түз сыйынгыла деп келген деп муну айтып өттүк. Эми ошону мына ошол маселелердин далилдерин айтмакчыбыз. Жана ошондой эле айттык, ошол кездеги мушриктер ла иляха иллаллах айтып койчу десе, алар тырышып айтышкан эмес. Анткени маанисин түшүнүшкөн. Ошол себептен алар текеберленип айткан эмес. Алар билишкен, эгерде ошо ла иляха иллаллахны айтышкан болсо, ошого күбөлтү келтирген болсо, алар өздөрү туура эмес сыйынып жүрүшкөн, жалган сыйынып жүрүшкөн жана бутпараст айкелдерди четке кагыш туура келип каларын билишкен. Бирокто ошо түшүнүктү ошо эркиндей айткандарын билгенден кийин ага моюнсунбай, ошо ла иляха иллаллах айтканга моюнсунбай, каршы туруп пайгамбарыбызга каршылык көрсөтүшкөн. Анткени ошол келименин маанисин түшүнүшкөн. Мына ошонун азыр биз далилдерин айта кетсек. Биринчи алгач ошо далилдерди айтарда бир маселени да айтып коеюн, өткөндө эскертпей калып турмун. Ла иляха иллаллах сөзүнүн эки түркүгү бар. Ла иляха иллаллах деген сөзүнүн эки түркүгү бар да. Ошол эки түркүктөн ушундай биз айткан маани чыгат. Биринчи түркүгү ошо ла иляха. Ошо Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен бардык заттардын сыйынууга татыктуу эмес деп аларды ошо четке кагуу. Ошо булар жалган сыйынылган заттар, булар татыктуу эмес деп алардын сыйынылганын четке кагуу да. Ошону муну нафи деп коет араб тилинде. Ар бир мусулман ошо ла иляха дегенде ошол бардык сыйынылып кеткен, мейли тоо, таш, күн, ай, периште, пайгамбар болсун, ошондой адамдар, көп адамдар баягы билип билбестен сыйынып кетип атышпайбы, ошолорго сыйынып. Мына ошондой сыйынууларды четке кагышыбыз керек да. Мындай туура эмес. Бул силер сыйынып кеткен нерселер жалган, мындай сыйынуу болбойт деп. Бул биринчи түркү. Экинчиси иллаллах. Ошо сыйынууну жалгыз Аллах субхана таалага таандык кылуу. Бардык сыйынуунун бардык түрү Аллахка гана арналып, Аллах субхана таалага гана таандык болуш керек. Анткени Аллах субхана өзү гана сыйынууга татыктуу. Мына ошол эки нерсени айтканда мусулман баласы ошо ла иляха келименени толук айтып, анан ошо түркүктөрдүн ордуна койгон болот. Эки нерсе сөзсүз түрдө келиш керек. Эгерде Алла таалага эле сыйына берем, бирок башкалардын сыйынып кеткен башка заттарды четке какпайм десе, анда келимеси туура эмес болуп калат. Же болбосо ла иляха иллаллахты ла иляханы айтамын, мисалы, башка сыйынып кеткен заттардын ошо сыйынып кеткендерин мен четке кагып, алар сыйынууга татыктуу эмес деп моюнга алам, бирокто мен Алла таалага сыйынбайм десе, бул да туура эмес болуп калат. Ошол экөөнү тең бирдей алыш керек. Мусулман болуш үчүн ошо ла иляха иллаллахты бардык сыйынылып кеткен махлуктарды четке кагып, алар жалган сыйынып кеткендер, булар ибадат татыктуу эмес деп моюнга алып, ошол эле убакта иллаллах деп ошо Аллах субхана таалага гана таандык, ошо ибадаттын баарын Алла таалага жумшайбыз деп мойнубузга алыш керек. Мына ошондо чыныгы келименин маанисин айткан болуп эсептелинет мусулман баласы. Эми андан кийин далилдер көтөрө. Биз жогоруда айттык, бул ла иляха иллаллах мааниси бул Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айттык. Бул жөнүндө Аллах субхана таала Куранын көп жеринде айтып кеткен. Кээ бир жеринде ачык айтса, кээ бир жеринде ошо камтылган маанинде айтып кеткен. Ошо мен өзүм билгем ошо ачык айтылган жердеги аяттарды айтып кетейин. Бул ошол Хадж сүрөсү менен Лукман сүрөсүндө келген. Ошол Лукман сүрөсүндөгү аят эмнеде башталат? Аллах субхана мындай деп айтат: Алам тара анналлах юлижул лейла фин-нахари ва юлижун нахара фил-лейл ва саххара аш-шамса вал-камар куллу яджри иля аджалин мусамма ва анналлаху бима та'малуна хабир. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Аллах субхана таала бул аятта эмне деп айтып атат? Алам тара, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып атат.
Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem айтып алам тара көрбөдүңбү дейт. Аллах субхана ва таала түндү күнгө киргизет. Күндүзгө. Күндүздүктү, жарыктыкты түнгө киргизет. Мындайча айтканда күн менен түндү алмаштырып, биринин артынан бирин алып келип турат. Ва саххара шамса вал камара. Жана Аллах субхана ошондой эле күн менен айды баш ийдирип койду. Элге кызмат кылып, пайдаларын бериш үчүн. Күн менен ай эмне кылат? Куллу яжри иля ажали мусамма. Ушул күн менен ай өзлөрүнүн жолунда, өзлөрүнүн огунда белгилүү убакытка чейин жүрүп турушат. Эми Аллах субхана таала ушундай өзүнүн кудуретин айтканда эмне деди? Ва анналлаху бима таамалуна хабир. Аллах субхана таала акыйкатта силердин эмне кылып атканыңардын баарын билет. Андан эмне деп айтты? Ва залика би анналлах. Ушу жогоруда айтылган Аллах субхананын кудурети, Аллах тааланын ушу кылган күч кубаты эмнени билдирет деп атат? Анткени ва залика би анналлаху вал хак. Анткени Аллах субхана таала бул чындык. Бул акыйкат. Ибадатка татыктуу өзү гана. Бардыктын Роббиси бул чын. Ваннама ядуна мин дунихи хуал батил. Жана Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен нерсенин баары булар жалган деп атат. Хуал батил деп атат. Жалган. Ва анналлаху хуал алийюл кабир. Жана акыйкат Аллах субхана таала бийик жана улук чоң зат деп атат. Мына бул жерде Аллах субхана таала эмне айтты? Өзүнүн бул чындык экенин, ибадат татыктуу экенин далилдеди. Жана ваннама ядуна мин дунихи хуал батил дейт. Аллах субхана тааладан башка дуа кылып сыйынып кеткен нерсенин баары булар жалган. Сыйынууга татыктуу эместер булар. Жалган сыйынып кеткендер деп Аллах субхана таала ачып айтат. Бул мына ла иляха иллаллах келменин маанисине төп келет. Жана ушундай эле аятты Аллах субхана таала Хадж сүрөсүндө да айткан. Андан кийин дагы башка бир аятка көз салып көрсөк, бул Сад сүрөсүндөгү аят. Анда Аллах субхана таала эмне деп айтат? وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا ошо мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген кезде таң калышты. Ан жа'ахум мунзир минхум. Өзлөрүнүн арасынан пайгамбар келип, ошо туура жолго чакырып жамандыктан эскерткен пайгамбардан таң калышты дейт. Ошо таң калды дейт келгенде. Ана эмне деп айтышты кафирлар? Ва қалал кафируна хада сахирун каззаб дейт. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам четке кагышып, бул сыйкырчы, жалганчы деп жалган жаларларды айтышты дейт. Ажал эмне себептен ушундайга барышты? Ажалал алихата илахан вахида инна хада ла шайун уджаб дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу келе калып эле алардын сөзүнүн маанисинде ажалал алихата, ушу биздин сыйынган алиха. Алиха деген илах деген сөзү көптүктүр. Илах деген ошо бардык сыйынылган заттын баарын илах деп айтат да. Мейли туура болсун, жалган болсун, илах деген кандай сыйынылып кеткен зат болбосун, ошону илах деп айтат. Ошонун көптүктүрү алиха. Демек, ошо мушриктер алар көп бутпарас айкелдерге сыйынышкан да, ортомчу кылышып. Анан Аллах субхана таалага деле сыйына беришкен. Анан ошолор таң калып айтып атат да, ажалал алихата илан вахида, ошо биз сыйынып аткан алихаларды, ушу айкел бутпарастарды сыйынылып кеткен заттын баарын чогултуп келип эле четке кагып бир эле кылып койду. Мындайча айтканда Аллах субхана таалага эле сыйын деп айтып атабы? Инна хада ла шайун уджаб. Албетте бул өтө таң калыштуу нерсе деп мушриктер таң калып четке кагып атат. Демек, булар эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо ла иляха иллаллах айткан, ла иляха иллаллах алып келген келименин маанисин билишкен да. Демек, анын мааниси ошол мушриктер сыйынып аткан бутпарастар, айкелдердин баарын четке кагып, кандай ортомчу болбосун, кандай махлук болбосун, ошонун баарын таштап, бир гана Аллах субхана тааланын өзүнө сыйынгыла деген маанини түшүнүшкөн. Ошол себептен неде? Алар ушундай болуп таң калышты да. Жана ошондой Аллах субхана башка аятта ачык эле айтып атат. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a. Алла таалага сыйынгыла жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп атат. Бул ла иляха иллаллах мааниси да. Вa'будуллах демек, ибадатты кимге таандык кылып атат? Аллах субхана таала өзүнө. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай. Аллах субхана таалага сыйынгыла жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп. Эч бир нерсе, бул жалпы түрдө айтып атат. Эч бир нерсе. Махлуктун кандай түрү болбосун. Дагы Аллах субхана тааланын Фатиха сүрөсүндө биз мусулмандар намазда көпчө окуйбуз, эмне деп окуйбуз? Ва ияка нa'буду ва ияка настаин. Мунун мааниси эмне? Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Мунун мааниси эмне? Сага гана ибадатты жумшайбыз. Сенден гана жардам сурайбыз. Жардам суроо да бул ибадат. Мына ушул аяттар ачык эле билдирип атат. Ушу ла иляха иллаллах мааниси ибадатка байланыштуу болгонун,
жана ошо ла иляха илlalloh келименин мааниси бул ошо жалган сыйынып кеткен заттарды четке кагып, бир гана сыйынууну Аллах субхана таалага арнап, ошого Алла таала гана татыктуу, бир гана Аллах субхана таалага гана сыйынышыбыз керек деген маанини билдирет. Мына муну дагы ошо Курандын аяттарынан ачык айкын билдик. Эми сүннөттөн дагы бир хадисти айта кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айткан? Бул Муслимдин хадисине келет. Муслим хадис жыйнагында. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Ман кала ла илаха илlalloh ва кафара бима ю'баду мин дунилlah харума малуху ва дамуху ва хисабуху алаллах азза ва жал. Ким ла илаха илlalloh деп айтыпты. Ва кафара бима ю'баду мин жана ошондой эле дейт. Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен нерселерге кафыр болсо да, мындайча айтканда Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен заттарды четке каккан болсо, аларды жалган деп эсептеген болсо, харума малуху дамуганда ошондой адамдын мал мүлкү, кан жаны арам болот. Ва хисабуху алаллах азза ва жал. Эсеп кысабын Аллах субхана таала өзү эсептеп, өзү чыгарат деп атат. Мындайча айтканда мал мүлкү арам болот дегендин мааниси эмне? Бул мусулман болду, ага кол салган болбойт, мусулман болуп кал деген сөз. Мына бул жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтып атат. Ким ла иляха илlalloh деп айтып туруп, жана ошол эле ва кафара бима ю'баду мин дунилlah. Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен бардык заттарга кафыр болсо, ошол адамдын эмне? Ошол адам мусулман болот, ошол адамдын мал мүлкүнө тийиш бул арам, жана эсеп кысабын Аллах субхана таала берет деп атат. Мына бул ушул жогоруда айтылган сөздөр биздин айткан маселелерибизге ачык айкын далил. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.